Бүгүнкү күндө баарыбызга белгилүү болгондой билим берүү тармагында бир катар өзгөрүүлөр, реформалар, жаңылануулар болууда. Албетте кыргыз тилин окутуу жана өнүктүрүү маселеси да четте калган жок. Ойлом жана тил, философиялык анализ аталышындагы семинарда тилди окутууда өзгөчө кайсы методдорго көңүл буруу керек, деги эле тилдин табиятын билебизби деген өңдүү суроолордун тегерегинде сөз болуп, илимпоздор менен мугалимдер өз ойлорун ортого салышты. Деги эле өзү биз тилдин табиятын түшүнөбүзбү? Мүмкүн биз ошол кандайдыр деңгээлде бул мугалимдерге гана эмес, ата энелерге да тиешелүү ошол тилдин табиятын түшүнбөгөнлүгү үчүн көптөгөн калпсыздыктарды кетирип, мүмкүн бүгүн окутууда, билим алууда, ушул эле тил менен тарбия берүүдө мүмкүн көп кемчиликтерди кетирип жаткандарбыз. Ошондуктан сөзсүз түрдө практикага киришүүдөн мурун дагы ушу теориялык багытта дагы билим алышыбыз зарыл экендигин биз бүгүн түшүнүп отурабыз. Тилди ушу мектептен, анан кийинки жогорку окуу жайдан жакшы деңгээлде окубагандыктан бизде маселе жаралып атат да. Ошо өзгөчө бизде расмий документтери жазууда көп катачылыктар болуп атат. Ушу биз жаш адистерди кайра окутууга мажбур болуп атабыз да. Өзгөчө мугалимдер жогорку жайда ушу мектепте окуган мугалимдердин тил боюнча кесиби даярдыгы жогору болсо бизге жакшы болмок. Жаш тилчилер менен окумуштууларга арналган семинарда философия илимдеринин доктору, Кыргыз-Түрк Манас университетинин окутуучусу Кишимжан Ишенкулова тилди колдонууда же үйрөтүүдө пайда болгон көйгөйлөрү менен методдору жөнүндө кеңири маалымат берип, кызуу талкуу жүрдү. Акылга эң мындай маңызды, өзгөчөлүктү берип турган нерсе бул биздин оюбуздун болушу, ойлонуу жөндөмүнө ээ болушубуз. Эгерде ойлоно албаган болсок, анда бизде сүйлөө жөндөмү да болмок эмес, тил дагы болмок эмес да. Билим берүү министрлигинин мамлекеттик тил секторунун мындан аркы планында атайын психолог адиси катышкан талкуу болору айтылды. Окумуштуулардын айтуусунда, мамлекеттик тилди үйрөнүүнү көпчүлүк анча таназар албаган учурда ага мотивация берип, тилди туура колдоно билүүнүн түпкү маани маңызын илимий чечмелеп түшүндүрүү зарылдыгы бар. Тилди туура колдонуу, ойду так айта алуу, жеткиликтүү айта алуу бул өтө маанилүү. Ал үчүн психологдордун да, филологдордун да биргелешип иштеши зарыл. Семинарда тилди туура колдонуу жеке личность, жеке индивидуалдык киши үчүн эле эмес, мамлекеттин өнүгүүсү үчүн да тилдин мааниси эрегейсиз зор экени баса белгиленди. Конфуцийге Кытайдан илгерки убакта сураган экен, эгер сиз император болуп калсаңыз, эмнеден баштайт элеңиз ишиңизди деп. Ошондо ал киши мен тилден баштамакмын деген. Тилди туура сүйлөсөң, туура түшүнөт. Эгер кокустан туура эмес колдонсоң, уккан киши туура эмес түшүнүп алат, туура эмес түшүнгөн киши туура эмес нерсени жасайт, туура эмес нерсени жасаган киши иштердин баардыгы тескери кетет дагы, мамлекеттик иштер аралашып калат. Мамлекет өнүкпөй калат. Ошон үчүн тил өтө маанилүү деген. Мындай семинар тилди натыйжалуу окутууда, үйрөтүүдө жана мындан аркы иш аракеттерин пландоодо өзүнүн оң натыйжасын берери анык. Калия Карыбекова, Илим Сырымбеков, Илим жаңылыктарына.